Качандыр акылман карыя болуп, анын 9 уулу бар экен. Бирок балдары атасы айткан акылды укпайт. Ар кимиси өз бетинче жүрөт. Ага сырт кишилердин баары күлөт. Чоңу кичинесин сабайт, кичинеси чоңуна акырая карайт. Бирдиги жок 9 баланы бөлөк кишилер уруп кетет. Атасы балдарынын кылыгы жөнүндө терең ойго түшөт. Эч айла болбогон соң чал өзү тоого барды да, үйүнө чоң тутам табылганы көтөрүп келип, балдарын чогултуп алды. Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына бул табылганы тоо менен сындыргыла, деди. 9 уулдун ар бири кезектешип күчүн сынады. Ооланган тобулгу эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып туруп калышты. Карыя тобулгунун боосун чечип, эми бирден сындырып көргүлө, деди. Балдары табылганы ошол замат чарт-чурт бөлүп, Мына, сындырдык. Сындырдык. деп мактанышты. Абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман силерде жанагы жалгыз табылгадай барча бурч сындырып коет. Ал эми бооланган табылгадай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтара албайт. Менин айтарым ушул, деди. Көп узабай абышка өлүп калды. Балдары акылга келип, бирдик менен оокат кылып, касташкан душманды жеңип, артык дүнүйөсү болсо бейбечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүптүр. Ырысалды ынтымак деген сөз ошондон калган экен.